Атанын басқан жолу балага мурас, андан талим тарбия алат деген рас деп, Кыргыз элинин дагы бир улуу инсаны, өнөрдүн жолунда өзгөчө орду бар Дөөлөт Мадымаевди кимдер билбейт. Бир карасаң кемпир болуп ыйлап барат, бир карасаң чалдын образын алат, бир карасаң жаш баладай кылыктанып барат. Мына ошол улуу таланттын жолун жолдогон атанын уулу, Кыргыз элинин сыймыктуу уулу. Алдыңыздарга Канат Мадымаевди чакырамын. Кол чабуулар менен тосуп алыңыздар. Мына бүгүн Кудайдын куттуу күнүндө ошол Учкун акебизден сүннөт той дейм. Тушо кесип концертинде жолугуп атканыбызга Кудайга чексиз шүгүрлөр келтирели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар, кош келипсиздер. Рахмат. Дайым ушундай жүзүңүздөрдө күлкү болсун, жүрөгүңүздөрдө иман болсун, дайым жакшыга жанашып, жамандан адашып, тегеле концерттерде, тойлордо жүз көрүшөлө, тойлорду кылыңыздар, илайым ошо малда ишиңер мага түшүп калсын. Рахмат. Азыр мына эжекебиз айтып өттү. Атам көбүрөөк чоң апаларга тийишип калчу эле го, чоң энелерге. Муну апаларыбызды көрүп эсиме түшүп атат. 3 чоң энем бири-бирине карап алып мактанып аттыр да. Биринчи чоң энем баштап калыптыр. 60га чыктым айладай. Ушул 60га чыксам дагы бир да тишим түшө элек. Дагы эле ойчо күмүштө болуп келе жатам, мага көз тийбесин. Туай. Десе экинчи чоң энем мактанып калыптыр. Мен 75ге чыктым. Шу 75ге чыксам дагы бир да чачыма ак түшө элек. Дагы эле ойчо кундузда болуп келе жатам, мага көз тийбесин. Туай. Десе үчүнчү чоң энем да карап, мен 90га чыктым айладай. Ушу 90га чыксам дагы бир да күйөөгө тие элекмин. Дагы эле ойчо кыз бойдон келе жатам, мага көз тийбесин. Туай. Рахмат. Дегеле апаларыбыз аман болуңуздар. Төрдүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Өткөндө ушинтип концертте сүйлөп атсам, бир чоң энебиз небересин алып келип калды мага. Айланай, жаш эле туруп, тилди бала экенсиң. Мынан неберем оозуна түкүрүп койгун дейт. Анан ырымдап кичине ту деп койсом, концерттин жарымында жана чоң энем кайра мени чакырса, секин жанына барып, "Эмне болду?" десем, "Оозуң ач" дейт. "Эмнеге?" десем, "Міне, мага окшоп 85ге чыккың келбей атабы?" Деди эле бир убакта ачсам айландырып туруп берди го. Зорго жуттум жанагынычы. Ой, чоң эне мынени түкүрдүңүз эле деп барсам, "Жакшы болбоду, Насыбайым каяка түкүрүштү билбей аттым эле" деп. Апаларыбыз аман болсун. Түн жарымда бир чоң энебиз койгонуп алган. Абышкасына карап, жаштыгын эстеген го. "Чал, жаш кезиңизде колуман кармап жатчы элеңиз." Десе абышка секин колунан кармап, "Чал, жаш кезиңизде колуңуз менен кучактап жатчы элеңиз." Десе секин абышка кучактаптыр. Апет ташылып кеткен окшойт чоң энем. "Чал, жаш кезиңизде алмадай беттериңен деп тиштеп койсо деп эркелетчү элеңиз." Десе чал ордунан туруп эле кетип ататмыш. "О, чал, эмне болду? Капа болдуңузбу?" десе, "Жок, азыр мен тишим ап келейин" дейтмиш. Шындай кызыктуу окуялар. Апаларыбыз аман болсун. Мына ак элечекти кийип, мына узун кийинип, мына баракалуу болгон үчүн 9дан 10дон баатрени болуп келгенсиздер, а? Азыркы жаштарыбыз күндүн ысыгы ысыган сайын апа юбкалары кыскарып эле кетип атат. 4 жыл мурун мынердел азыркы жаштар карындаштарыма айтып коеюн, азыр минерге келип калыптыр. Апаларга айтып койсо болбойт, сиздер көрбөйсүздөр да, туурабы? Кыздарыңар, балдарыңыздарды мынерге келип калыптыр. Дагы 3-4 жылдан кийин ушу кыздар эртемен чач тарап эле чыгып кете бересиңер. Кыргыздын бир жакшынакай улуттук кийимин көргөзмөгө ийилип коюп, бүт чет өлкөнүн кийимин кийип атат, апа, жаштарыбыз. Анын дагы мындай шортик дегени бар экен, мынерден. Ал дагы ит талап кеткенсип жыртык. Ар жери жыртык. Топик дегени бар экен. Мындай жерден жаш баланын турсасын окшогон. Анында чет өлкөнүн кийими да алдына жазып алышат экен. Yes деп. А көрүп атабыз yes экен.
арқасын өтсең no деп тұрады. Ошоны кийип алып көчөдө жөн баспайды азыркы карындаштарым кыйкаң десе артынан бассаң деп шындай оозуна жубачкы чайнап алышат. Пешоходдон өткөндө шашпайт да булар. Кетип атсаң сигнал басасың. Ти деп сигнал бассаң, пошел ты козел деп коет кайра. Өткөндө эки кыз паркта кетип атсам, экөө бири-бирине сүйлөшүп атыптыр. Эми кантип жашайбыз дейт. Шундай жанын артындагы кантип жашайт элеңер дедим. Мына улуу мундагы апаларыбызды көрүп эле жашагыла дедим. Ушуларды көрүп эле жашасак, заманыбыз аябай жакшы болот дедим. Ошол үчүн апалардын урматына бир кол чаап койсоңуздар боло берет. Рахмат. Азыркы обон ырлардагы мисалы келиңиздер, мына обон ырлардын дагы 90% аял затына чыгарылыптыр да. Ай жаман, гүлайым, жаным, азыр айтып өттү, канышайым деди, туурабы? 10% эркектерге экен да, мисалы обон ырлар. 13 жашар баланын арманы, Суречкинин каргышы, Калеберде танк алдында жалпайып. Аял заты деле ырдаса болот да, эркек арынап, туурабы? Мен сени сүйүп калдым, мама Сали десе кантип окшошпасын. Өткөндө бир жер чайканага барсам, жеңелерибиз кичине кызып алганбы, кып-кызыл болуп алды. Чорный касса өткөрүп аткан окшойт, башкача ырдап калыштыр. Шундай кулак төшөп калсам, бир жеңебиз баштап калды. Мен дүйнөнү күйөөм менен таанысам, мен күйөөмдү үнүнөн ай тааныгам. Бакырганда дене боюм калтырап, жүрөк түшүп эки көзүм жалдырап. Шундай кызыктай бай. Өткөндө бир концертте жүрсөк, Гүлжигит аба менен Айзирек деген ырын мисалы ырдап бүттү эле аккордеон менен. Бир кат келди. Ушунда катты ушинтип алып туруп окусам, адамдар ham кызык, мынаны жазып беришиптир. Гүлжигит байке чыгармачылык ийгилик, ушул Айзирек деген ырыңызды кимге арнап жаздыңыз эле дейт. Мен Гүлмирага арнап жазган дедим. Адамдар кызык, Айзиректе ырдап атат, кимге арнап жаздыңыз эле дейт. Концерт 2 саат болду, дагы бир кат түштү. Гүлжигит байке сүйүү жөнүндө ырлардан ырдап беребейсизби дейт. Жанатан бәріне бакалашка жөнүндө ырдап атабы дедим. Шундай кызыктуу окуулар болуп турат. Бир жаш балдарды көрүп бир нерсе эсиме түшүп кетти. Бир жаш бала төрөлөр менен тил кирип кетти, карасаңыздар. Чоң энеси роддомго келет атат. Не берем. Атасы эле өзү жетим. Деп эркелетип атса, тил кирип кеткен да, чоң эне деген экен, 1 сааттан кийин чоң энебиз өтүп кеттир. Тагасы келет аткен ар жактан. Кандай карындашым, ден соолуң жакшыбы? Ат жени мен тартат деп атса, тага деген экен, 1 сааттан кийин тагасы тынчып калыптыр. Атасы келет аткен ар жактан, балам ата деп этмиш. Ата деп. Апа дегил этмиш. Апа деген экен, мээримдүү эне да. Эчтеке болбоптур. Жаш бала алаксып кеткенби, ата деп өтүптүр да. Ох, өчүрт мага келди окшойт этмиш. Жуунуп, таранып, bir bölmöge girip alıp olturat eken 45 minut kaldı. 15 minut kaldı ölüp kalat okşoyum. 5 minut kaldı ölüp kalat okşoyum dep atsa, ayalı jеңеңiz эш тээп кирип келип калыптыр. Тар сетире үйлүң турайын не жатасың? Тур кошназ апсатар өлүп калды детмиш. Рахмат. İçpegen, çekpegen, ыймандуу балага турмушка чыгам деп бир кыз газетага жазып койгон экен, аны өчүп калган мас таап алыптыр. Адрести ушундай издеп келиптир дагы, звонокто басып атат. Зың басса кыз сүйүнүп кеттир. Апе мага жигит келген турбайбы деп ушундай эшик таса жанага көз турат. Кандайсың баклажан? Сен içпеген, çekпеген, ыймандуу балага турмушка чыгам деп жазып койсуң го детмиш. Ооба элем сиз ич алган турбайсыз, карасаңыз бутуңуздун үстүндө тура албайсыз. Десе жанага көз дагы, жок, просто менен үмүт кылба деп келдим да детмиш. Ошол акебиз мас түн жарымда кетип атса, алдынан бир акебиз чыгып калыптыр. Эки мас бири-бирине бетме-бет келип калган. Өкөнөн башка эч ким жок. Ушундай туруп эле бирөөсү айтатмыш. Брат,
ортаңардан өтіп кетсем болау детmiş. Dese ekinci dağımla qarap bolot biroq birden kegile dep batmış anasını. Rahmat, tinchlik bolsun, aman bolsun. Kol çağlarмен qoştop qoyuңuzдар. Emnesi olsa dağı şul kol çağılarda atamın talantın sıylap, özün sıylap dep bilemin, men sizlerge ömür boyu iyilip tazim etem.